Гүлзат Мамытбекова келіп тұрған үшіріп. Саламатсыз ба? Қош менен чынында эле Гүлзат айым боюнча айта кетсек, азыркы учурда негизи эле Кыргызстанда канча тармак болсо, ал тармактын баарын бир камтыган демекчибиз. Бул мейли кино жааты болобу, маданият жааты болобу, экономика жааты болобу, башка жаат болобу, айтор баардыгын бир камтып, азыркы учурда чынында эле Кыргыз элинин мыкты айымы, активдүү айымын катарларын толуктап келе жаткан мезгили. Саламатсызбы? Жаңы жылыңыз менен. Анан жаңы жылды сиз жаңы бир шедевр менен баштадыңыз. Жок, бир эле суроодо каякта жүрдүңүз? Мен Казакстанда жүрдүм. Жакшы Кыялдын картасын чийип жүрдүм дейсиз. Кыялдын картасын. Негизи кыялдануу бул аябай жакшы нерсе. Ооба. Пайдалуу нерсе. Кыялданбасаң, сен кыялың орунга ишке ашпайт. Орундаштырылбайт. Анткени сен кыялданбайсың, жумуш менен жүрө бересиң, күнүмдүк. Бүттү, өмүрүң өтүп кетти. 80 жашка толдуң, анан өмүрүң өтүп кетти, балдарың төрөлдү, бүттү, сен өлүп калдың. Жок, эгер сен мындай кыялыңдагы жашоо менен жашагың келсе, анда кыялданышың керек экен. Кыял картасын чийишиң керек экен. Мындай илип алып туруп, сүрөттөрүн илип алып туруп, деп күндө дуа жөнөтүш керек экен. Кудай ушуну мага берчи деп, ошону максат кылып алып туруп, анан ошого умтулуш керек экен. Туура айтасыз. Негизи эле фэн-шуй боюнча деле дал ошондой бир атайын түшүнүк бар го. Эгерде кайсыл бир нерсени орундаткың келсе, сөзсүз түрдө ватманды ал дагы өзүңдүн кыялыңдагы машинаны, үйдү баарын чаптап ошол карта деп коет да. Карта, ошол жолдомо. Гүлзат айым картасы толуп калган болуш керек. Менчи батпай, бияк бетине да тартып, бияк бетине да тартып баштады болуш керек да. Меники кыскача азырынча. Мына көрүүчүлөрүбүзгө эгерде телефонго да болуш керек турбайбы? Мынакей. Эң кызык мынакей. Учак. Учак. Былтыр сурадым эле Кудайдан. Эми Кудайдан мынча сурасаң, мынча берет экен. Мынча сурасаң мынча берет экен. Мынча сурасаң мынча берет экен. Анда көөлөп сурай берет. Көөрөөк эле сурай бериш керек. Мындай аттын башындай кылып эле самолет, учак, телефонунда кичинекей мындай Samsung эмес, iPhone 11 Max. Мындай сурагандан анан Голливуд сураш керек экен. Мен азыр Кудайдан Голливудду сурап атам. Кудай берчи деп. Анан мынча сурасаң мынча берет экен. Анан кайта эле ушунча сурай берсең, кичине мындайраак берет экен. Кайта эле ушунча сурай берсең, ошока жетет экен. Бул койбойт экен. Берейинчи дейт. Кайрылып атат, кечирип. Азыр сиздин телефонуңуздагы сүрөттү көрүп, бул албетте сиздин мотивация сураганыңыз болупу. Мен өзүмдүн телефонумдагы сүрөттү көрүп жүрөгүм түшүп кетти. Ай, эмне бар эле? Меникинде красавица, чудовище. Чудовище, красавица. Чындап эле сиз айтсаңыз, сиз көрсөтсөңүз. Сиз чудовищеге тийбей эле коюңуз. Деме, чудовищелер даже убара болбосун. Мен анда дароо алмаштырыш керек. Дароо алмаштырыш керек. Демек, баягы сиз айтсаңыз чындап эле мен дагы азыр түз эле карадым да, ушул мен. Өзүңүздүн телефон. Ооба, мен өзүмдүн карадым. Менде эмне бар экен десеңиздер, менде баягы башкы бетинде бүркүт. Ай, бүркүт, бүркүт дагы жакшы нерсе. Бирок эми бүркүт мындай түшүнүксүз да. Ооба. Тоже непонятно да. Эмнени каалап аткан да? Эптеп күйө берчи десе эле эптеп эле күйө берип коет. Эптеп күйөгө тийип алайынчы десе эптеп эле күйөгө тийип алат. Эптеп мен ушу аяк алайынчы десе эле эптеп аяк алат да. Жок, мага баланча. Мен айтып атпаймынбы, былтыр 18-жылы мен Кудайдан 40 пункттагы эркекти тилегем Кудайдан. Кудай ошол күйөө берчи, ушундай мага күйөө берчи, ушундай күйөө берчи деп. Чекпесин, ичпесин, узун бойлуу болсун, аңгыше билсин. Кетти да анан кийин. Ушундай киши келип атпайбы? Точно ошондой, точно. Анан кийин көрсө 2 пункт сурабай коюптурмун. Балдарга мээрими күчтүү болсун, анан кийин мага окшош бат болсун деген сурабай коюптурмун. Ошо экөө эле жетпей калды. Ошо экөө эле. Мен 3 балам бар, мен балдарыма ата керек. Идеалдуу болсо да болбой калмак да. Идеалдуу болот. Мен идеал эми Кудайда, мен Кудайды тилеген жокмун да. Мен пендени эле тилеп атам. 2 буту бар, 2 колу бар. Бирок ошол жери аябай керек да мага. Атасы, мен балдарыма ата керек, мээримдүү болуш керек. Жок, такыр мээрими жок, мындай эле да. Мага мээрим бар, балдарга жок. Анан жок айттым, мен балдарыма ата керек. Анан менде бат эмес, акырын жайлап иш кылат. Мен батыраак болчу. Мен алып кетмем. Жок, көз болбойт окшойт десем бир сыйра капы болду, бирок эми Кудайдан ушунча нерсе эңсеп тилегенден кийин до конца тилейин да. Мен карта мечтимде дагы бар андай киши. Ошо Голливуд, анан кийин могул тасма, карта мечте деген тасма казак бауырлар менен чогуу тартты. Мен продюсер болдум. Эмкисинде точно мен тартылам, Кудай бурса. Буга тартылган жоксуз? Жок, бул таң калыштуу.
кыйын деле эмес экен. Эми мен тажрыйбам жок деп кичине корккон сойдум. Бирок кыйын деле эмес экен. Эми режиссерубуз Мирас Төлөөханов аябай күчтүү режиссер. Эми актер немелеринди чыгармачылыктарында ача турган киши да. Ыйлаганың эми катыраак айтканың, эми бакыргының деп монтип талап кылат экен да. Менин оюмча сизден жакшы эле актриса чыкмак. Ооба, мен да ойлодум, карасам, мен деле оңой эмес экен деп анан кичине эмелерине катыштым. Эмки тасмасына Кудай буйрса точно тартылам башкы ролдорунда. Эми кыргыз элимди бисмилла дегенде эле ушул тасмага чакыргым келет. Бүткүл Кыргызстанда көрсөтөм. Таласка дагы жетем, Нарынума да жетем, Баткениме да жетем, Кудай буйрса ушунда кыдырам. Көп эле биздин продюсерлер кыдырбайт экен. Ошо ош менен эле бишкекке коюп коет экен. Жок, мен бул тасмамды ар бир кыргыз көрсөтөт анткени. Анткени сен туура кыялдансаң, кыялдарың орундалат экен. Кыялдарың ишке ашат экен. А сен туура кыялданбай эле бир карап коюп эле умтуп жүрө берсең болбойт экен. Эми бул ыйлата турган. Мен закрытый показ премьерама чакырдым элди. Чакырсам эми элдин баары ыйлады. Канча киши залда турса ошонун баардыгы ыйлады. Эркеги барбы, аялы барбы ыйлады. 2-3 сыйрадан анткени ушундай жерлери бар. Мен ички жүйдөңдү козгоп, сен мындай колмон келбей калды деп ызаланып отурган кезимде ошондой адамдар болсо, ошондой ой келсе, ошондой мотивация болсо, кайда туруп кетет экенсиң да. Меники да өйдө ылдый да эмчи турмуш. Ылдый болгондо мотивация берип туруп, өйдө чыгарып алыш керек экен. Ошондо ыйлайт экенсиң, бу эме Амир менен чогуу башка каармандагы жигит менен чогуу отуруп алып ыйлайсың, кайтап турасың. Эми жеңилбе дегендин эмесин алып келет да, мындай месседж. Послание. Демилге ал көтөрүп Тапшырык берет экен. Ооба. Түрткү берет. Эми азыр 2020-жыл Кыргызстан үчүн башкача жыл болот. Мындай бир аткан октой кеткен башкача жыл. Былтыркыдан да башкача. Жок, былтыркы эми високосный год дагы да. Високосный год дагы 2020 дагы. Эми Кыргызстан 2030 точно номер 1 болот. Мен мындай турат да ошол эме сүрөтчү мындай көз алдымда ушундай бир чоң касиетим бар. Ушундагы мен мага Кудай берген былтыр ушундай тасмаң болот деп мындай сүрөт турат да, мен түшүнчү эмесмин, кып-кызыл кандай сүрөт болду экен. Анан ошондой сапсары бир нерселер менен, адамдар менен көрсө ошол нерсе келиптир. Эми миллион кыргызма көрсөтүп алсам, анан 2020-жылы тарсылдап чоңоюп кетсек, 2030 точно биринчи өлкө болобуз. Анан мен кыргызыма, Кудай буйрса, амин, кыргызыма кайрыларым. Жылдын башында жата бербей, ой жаңы жыл анан жан баштап жата турайын эс алып дей иштеш керек. Мына биринчи күнүң, биринчи жылдын биринчи күнү кандай өтсө, ошол бир айың ошондой өтөт. Экинчи күнү кандай өтсө, экинчи айың ошондой өтөт. Ошондуктан мен январдын биринчи күнү эле тура калып эле, январ жакшы өтсүн деп тарс кыймылдадым. Экинчи күнү, үчүнчү күнү, төртүнчү күнү клип тарттым балдарыма. Эл уктуп атат, тургуза албайм. Өзүң эле тупурчулады. Ой, эшиктерди эмеде эшикте эл жок. Бирок пробка жок, тарс иштерим баарын бүтүрүп алдым. Бантын ойгоп атам. Тур, биз азыр клип тартышыбыз керек. Балдарым тургула. Балдарым чын оруп калат. Ай, орубагыла, азыр оруган убакыт жок. Азыр клип тартабыз балдарым. 2 айдан бери силерге убада берем. Клип тартабыз десем, балдарым бат-бат айга калат. Эми эмне дегим келет? Кыймылдаш керек. Жата бербей. Бир да секундаңды жөн эметпей, текке кетирбей, максатыңа жылдырыш керек. Ар бир секунда сенин максаттарыңа жылдырыш керек. Сенин кыялдарыңа жылдырыш керек. Ошондуктан карта мечты, кыялдардын картасына деген тасмага кел кыргызым. Оштодагы Бишкекте уже башталды, космопарктан кетип атат. Анан ар бир кыргызыма жетем. Особенно оштук туугандарыма жетпесемби? Күтүңүздөр, эгерде дарбазаңызды такылдатсалы, свечеме салы, запись болуп чыга келет. Ар бириңиздердин үйүңүздөргө дискиң болсо да жеткирип барып көрсөтөт. Экран алып туруп. Азырчы мындай Азат байкадыңбы, эмнегедир баягы Гүлзат айым келгенден баштап сиз ушунчалык бир демилге менен, ушундай бир күч менен, энергия менен келдиңиз. Айтор сизди угуп алып, биз дагы бул жактан бир ушунча катуу сүйлөй баштадык. Агымгачы. Негизи сиз барган жердин баары эле ошондой болсо керек, Кудай буйрса ошондой. Мен чын ресторанга кирип келсем да мындай бир кыймыл аракет пайда болот да, көбүрөөкчү. Анан ушул жерде мынакей кинонун тартылышы, жүрүшү боюнча айта кетсек, негизи эле актёрдук состав бул жалаң гана казак эл тарткан казактар болуп калды. Кандай себептен улам сиз сопродюсер болуп калдыңыз? Бул тасманын режиссеру дагы, генеральный продюсери дагы Аман ага
суранып калышты бизге жардамдаш депчи. Анткени бул тасманы эки өлкөдө да көрсөтөлү. Негизи сен продюсер болуп бүт өлкөлөргө чык. Сен мыкты пиарщиксиң. Анан ушул кишилер келгенде эле ушул сүрөттө ушу тасма мындай кызыл эме келип калды мындай деп эмне болуп кетти экен, тасмаңарды көрсөттүк элечи, идеяңарды көрсөттүк элечи, эмне деп сүйлөшө келсек эле анан кийин эле жүрөккө тийди. Анткени мотивация да, тур, тайманбай, иш кыл, жатпа, жаткан кыргызга жарашпайт, казакка жарашпайт, бүткүл планетаны көтөрөбүз деген мындай послание да, мындай месседж, чакырык да. Ох, деп биз ыйлап, анан кийин тасманда биз көрүп, эме корректировка кылдык, бул жагын алгыла, бул жагын эметке деп. Анан кийин 6 жолу көрдүм. 6 жолу тең ыйлайм, 6 жолу тең өзүмдү эстейм, 6 жолу тең мотивация алам, белимди бекем байлап туруп кыялдарыма кетем да. Эми мындай тубус деген нерселерди дагы алса болот. Тубус деген эмне? Бул азыр бүт эмелерде сатылат. Чоң ватман бар ичинде. Анан мындай сүрөттөр бар. Мисалы, кайсыл сизге машина жыгат? Ушул машинени оюма койсо бардыгын белгилеп бардыгы автопарк болсун. Жок, чынында. Тандаңызчы. Айтканда болгонго жараша бар эле болсун. Немесине кагаз жүзүнө бул ватманга Феррари бар экен. Феррари мынакей мындан Феррари 25 баракча бар. Өзүңөр кааганыңарды тандап алып туруп, ошо ватманга мына чоң кагазга же дуалга жармаштырып коесуңар. Кесип окшойт. Кесип жармаштырып коесуңар. Мына бүт партың бар. Ушундай эмеси менен сатылат, Кудай бурса. Азыр неме болсо, муну бизге белек алып келдиңиз. Муну силерге белек алып келдим. Бул сизге белек болот. Өзүңөр немеге. Бул как раз таки ошол кыялыбыздагы картаны түзүү боюнча экен да. Түзүү боюнча мына. Охо, жакшы болду. Бөлмө, апартмент деп коет. Үйлөрдү, кандай үйлөрдү каалайсыңар? Мисалы, бирөө бала тилейт Кудайдан, мындай балам болсо экен деп, мына түрлөрү бар. Шуну жармаштырып коет өзүнүн жаныначы. Мисалы, успех дейт, мынакей, слава, успех. Мен Кудай буйрса Голливудка баргым келет. Мынакей. Ошонун бирөөнү чаптап алам. Карьера, мына карьеристтер бар. Кайсы карьера эми Кудай буйрса бул боло турган нерсе, чын. Күндө көз алдыңа коюп алып, кухняга коесуңбу, өзүң кроватьтын башына коесуңбу? Көп да иш кылса, немелер жолдору. Ушул жерден Чынында эле билесизби, азыр ушул жерде карап отурупчу, буга чейин ойлонбогон ойлор келет экен. Кыялданасың, кадимкидей. Эмнеге буга чейин мунун нерсени ойлогон эмесмин дейт экенсиң, Мисалы үчүн карап турсаң, бул жерде мынакей бир нерсени ачуу. Көбүрөөк мисалы үчүн чынында эле балким 999 лайкым болсо деп элестетиши мүмкүн, көбүрөөк ким билет. Ооба. Анан кийин бул ушу карта мечти дагы немеси Амирдин жакшы көргөн кызы карта мечти кылып алган. Анан келип бул эмне десе, көрдүңбү, мына Кудайдан сени сурагам, мына сен келдиң. Сүрөтү турат да бир жигиттин. Мен окшош эмесмин го дейт, эми кичине окшошураксың, карасаң дейт. Анан мына бала тилейм Кудайдан, ресторан тилейм, самолет тилейм деп өзүнүн картасына эметип алган. Анан кийин тасманын аягында баары тең орундалды да. Любой ийгиликтүү адамдын тарыхын сурап келсең ошондой. Ал дагы Кудайдан тилеген, ал дагы ошондой сүрөт коюп алып, ушундай болсо экен деп элестеткен, кыялданган. Көп кыялданууга көп убакыт бөлүшүбүз керек. Монтип эле жанды албас кылып иштей бербей. Жок, жарым саат отуруп, деп эс алып, же неме уктардын астындагы Кудай муну бер, проблема толтура, ооба чачтан көп эмичи. Бирок Кудай муну бер, муну калып атам деп тилесең ошол нерсе келет экен. А жок, тилебей эле ушу жумуш болду эле, жумуш, проблема боло берсең, ошентип эле күнүң өтүп кетет. Туура ошентип эле өтүп баратат. Анан мен кыялданганды үйрөнүп алгандан кийин мына айылдын кызы мен азыр Кудай бурса бүткүл дүйнөгө таанып алдым. Азыр сиз жакшы бир нерсени баштап кеттиңиз. Кыялданганды үйрөнүп алгандан кийин, то есть кыялданганды дагы билиш керек. Ооба, ошону үйрөтөт му тасма. Кадимкидей мындай кадамдап үйрөтөт да. Бул биринчи кадам, экинчи кадам, үчүнчү кадам. Анан кийин эң башкы немеси мазмуну бул жеңилбе. Жеңилбе. Колуңду жериңиз жагат да. Тур, ишиңди кыл. Ыйлайсың, бирөөлөр бир аферисттерге жолугасың, бирөөлөр акчаңды алып кетет, убактыңды алып кетет. Мына Казакстанда да бир ушундай окуялар болду. Дейсиң. Кайтарып бергиле, ким болсо да. Деп турган отуруп алып, эми сыноо. Ооба. Сыноону өтүп алгандан кийин, максатыңа жеткенден кийин мынакей бактылуулук. Дейсиң. Анан максатың бүткөндөн кийин бактылуулук да түгөнөт. Түшүнүп атасыздарбы?
Мақсатың бүттү мақсатқа жеттиңби, телефонуңа жеттиңби, самолетуңа жеттиңби, мына бактылуулуктагы түгөндү. Эми телефонго жеттиң, кызыкчылыгы жок уже. Самолетка жеттиң, самолет минип жүрөсүң, кызыкчылыгы жок. Летающая тарелка. Ошондо эмки максаты ғой. Мен эми ошону секретин билип алдым дагы. Бул максатка жетпей жатып, экинчи максатты кое коем. Анткени эмне болот мындай, ловушкада ушундай бир капкан бар да. Телефон калып атасың, телефонго жеттиң, Ох, деп жыргап жата бересиң мына. Bir gün, 2 gün, представляете, біреулер айлап та жете береді екен, телефонға жеттім деп. Жоқ, сен ошонда сен капканга түшүп калдың, сен астыга кеткен темп менен кете албайсың, уже артка кеттиң, жых. Жалкоолонуп калдың, комфортко түшүп калдың. Ошондой болбосун деп мен азыр бул максатка жете элекмин азыр, могу Кудай буйрса миллион кыргызга көрсөтүп, миллион кыргызды бактылуу болот. Эми уже январь-февраль максат бар. Мартка коюп атам да. Койчу кузат, буга биринчи жетип алды дейт. Жок, ушуга жетип барат. Тиги аттанып кетем сразу. Зона комфортага түшпөйм. Жалкоолонбойм. Анда качан жашаш керек? Жашат, ушул да жашоо. Ошол жашоо. Кандай жашоо деген эмне? Сиз шаштырып, мен кесиптешим жашаганга жетишпей. Кайсы жерде жашаш керек экен? Мисалы үчүн ар дайым эле умтулуп, аракет качан комфорттун үстүндө жашаш керек? Качан? Мындай да бул капкан көрүңүзбү? Азмына ошо комфортко түшө калайынчы, комфортун азыр бир комфортто жашай турайынчы десең, сен капканга түштүң. Сен мондай темп менен кетпей каласың, сен артка кеттиң, тың. Анан кайта эми которем, кайта белди байланып которем, дагы аттанайын дегенге дагы убакыт кетет, дагы энергияң кетет, өмүрүң кетет. Энергия, силаң кетет да. Торун кайта аттанасың. Ошол жок. Аткан октой тарс кетиш керек экен. Деме Грант Кардон деген устатым бар, ошол айтат. Бир притча бар дейт, бир окуя. Ташбака акырын кетип баратат дейт. Акырын, бирок настойчиво мындай тырышып кетип баратат дейт, деме коён тарс басып туруп эле чарчап калып атат дейт, максатына жетпей калып атат дейт. Ошондо ошол окуя айтат дейт, ташбакадай бол, акырын, бирок мындай тырышып жүр дегенди билдирет дейт. Бирок ал жерде 3-чү каарман болгон эмес дейт. Эгер 3-чү каарман тырышчак болсо, ташбакадай, бирок коёндай тез болсо, ал экөөнү тең жасап салмак дейт. Ошол каарман сиз болдуңуз. Тырышчакпыз, Грант Кардон экөөбүз тең ташбакадай дейилбейбиз. Бирок тезбиз. Ошондуктан максаттарыбызга тез жетебиз. Мен 1 жылда эле, 2 жылда эле башка жылдыздар 20 жылдап жасаган карьерасын жасап алдым. Эми жылдыздарым кичине анча-мынча айтат экен, бул бул зат выскочка бат эле чыгып алды, бат эле эме болду. Анткени мен ташбакадан дагы тырышчакты алгам, коёндон батты алгам да. Менин жанымда бирөө жүрсө эле, ой зат эже ракета, сизге жетишпей калып атабыз. Концерт кылдым, концертти да 1 айда эле кылып салдым. Тарс. Эми ошо концерт кылган жердин дагы соода борборлордун 100 сотрудниктери мага жетишпей калды. Гүлзат эже 2 кишилесиңер, кантип жетишип атасыңар? Кантип? Анткени ар бир секундда сен ошондой бүркүттөрдү дагы өзүмө жардамчы кылып алгам. Азыр ушуну дагы тарсылдатып карта мечты Казакстанда көп жакшы прокат боло албай калды. Анткени кичине алдашты, уурдашты, анан мындай болду. Анан генеральный продюсер Аманага таарынып калды. Анан айттым, Аманага Кыргызстанда сонун прокат кылабыз, келиңиз. Десем, жок дейт. Анан кийин айттым, биз андай алдабайбыз, уурдабайбыз. Сиз ташбака кестедиз. Сиз ташбака кестедиз. Биз өкүл атам бар, Аскар Салымбеков. А киши баарын таза жасайт, жолугалы деп, а кишини дагы жолуктуруп, тасманын көрсөтүп, мен Аскар атам билсе ыйлап, 20 мүнөтүм бар, 20 мүнөтүм бар, башка убактым жок деген киши отура калып, мен силерден айрыла албай калдым, кой тасманы до конца көрөйүн деп, киши дагы бир сыра көзүнө жаш алып, бул киши Амир деген бала, мен айтып атпайбы, мен дордойду куруп атканда, мен да ошондой болгом, эч ким ишенген эмес, бир сыра банкрот болгом, кайта тургам. Анан шараак этип туруп, көрдүңүзбү, байлык ушундай келип калат экен. Жеңилсең, отурчу, отура турайынчы, 1 күн, 2 күн. Каякта 1 күн, 1 секунда отурба кыргыз. 2031 өлкө болосуң. Мага мен тажадым. Жакыр жашаган өлкөдө жашаган тажадым. Границаларыбыз оң болбосо, жолдорубуз оң болбосо, мен тажадым. Канчалык күчтүү элбиз. Манас элбиз алтыным. Караңызчы, Манас жигит отурат. Каныкейде красавицасы отурат. Иш кылайлы да.
ар бир секунда тарс жеңип алгандан кийин биринчи өлкө болуп алгандан кийин мына ошондо кичине эс ала түшө эле. Кандай деп ойлойсуң? Эмне үчүн биз Сингапурдан кембиз? Сингапур жөн эле бир шаарды Сингапур кылып алышты. Страна третьего мира деп койду, отсталый өлкөлөрдөн шарак этип туруп биринчи өлкөлөргө аттанып туруп, монтип белди байлап туруп, тарс арканды алыс таштап. Эмне өзгем? Биз эң байыркы, эң эски элдерденбиз. Биздин тарыхыбыз бар. Биз маанас элбиз. Өзүбүздүн күчүбүздү иштете албай жүргөн үчүн кыйналып жүрөбүз. Бири-бирибиз менен урушуп кетебизби? Президенттерибиз кагышып кетеби? Жок, бирик кыргыз, бириккинин анан кийин планетанын багынтыкынын. Мына тура кыялдан, тура аттан жеңилди. Кесиптешсек болсо 2 сааттан бери отурабыз туралы. Ушул жерден эң сонун нерсе айттыңыз. Буга чейин айтып келиңиз, бул сиздин кыялыңызда, максатыңызда болчу, арканы да кенен таштагансыз. Манас киносун Кудай буйруса жарата алса. Мына ошого даярданып келдим мынакей. Кадамдар. Кайсы жылга деп калабыз? Ушул 2020-жылы аттанып калабыз, сценарий баарын тең жазып, анан 2021 Кудай буйруса тартабыз деп ойлойм. Анткени Чыдамсыздык менен күтөбүз. Эң чоң менин кыялым Кыргызстан 2030 биринчи өлкө. Ооба. Ошол менин кыялым мынакей. Мына турабыз, мына көз алдымда турат. Биринчи өлкөбүз. Бүт нерсе бизден келет. Спорт дагы бизден өнүгөт, медицина бизден өнүгөт, нанотехнология, IT технология бүт. Сиз Кудай буйруса, сиз Голливудту мага алып келишесиз Кыргызстанга. Буйруса. Айтканыңыз келсин. Сонун кыялдар болгону дагы кыялданган адам баягы профессионалдуу кыялдап жаткан учуру, анан дагы баягы жакшы айтылган сөздү туура адамдар колдосо, сөзсүз түрдө анын баары иш жүзүнө аткарылат дейт эмеспи? Анан дагы баарыбызга үгүттөө, баарыбызга кандайдыр бир көрсөткүч иретинде мынакей Карта мечты киносу дагы азыркы учурда ири кинотеатрыбыздын биринде коюлуп жаткан мезгили. Урматтуу кыргызстандыктар, барыңыздар, көрүңүздөр, кыялданганды үйрөнүңүздөр дагы Гүлзат айымдын катарына кошулуп, биздин катарыбызга кошулуп, чынында эле номер 1 өнүккөн мамлекеттерди кылганга, деги эле өзүңүз жеке өнүккөнгө жакшы өгөлгө мүмкүнчүлүк алып келиңиздер демекчибиз. Чынында эле бул кино аркылуу мен ишенем көп бир жакшы жетишкендиктерге жетебиз деп. Ал эми Гүлзат айым албетте кыргыз элибизге дем күч берип, ар дайым бизге жакшы үгүттөөлөрдү, жакшы демилгени берип жүрө берсин. Анткени сиз бар, чынында эле кыргыз элинде дагы бир жакшы маанай, жакшы демилге бар. Келип бергениңизге Ооба, бага ушул жерден айта кетели, Гүлзат айым интернет айдыңында элди ойготсо биз телевидение жаатына таң атпай элди ойготконго аракет кылабыз. Сиздер дагы кыргызды ойготтуп, аз деле үйдө жатсаңар болмок, турабыз. Эл катарыбы? Жок, элден башкача болуш керек болот. Биз кыргыз элибиз дагы башкача болушубуз керек болот. Ошондуктан силерге да чоң рахмат, чоң ийгиликтерди каалайм. Кудай буйруса, айтып атпаймынбы, планетаны багынтып, Голливудту багынтып ушул жака алып келебиз. Айтканыңыз келсин. Буйруса, мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, эң сонун позитив, эң сонун маанайда биз деле убактыбыз соңуна келди. Биз дагы башка нерсе максат коелу дагы. Биз дагы алдыга көздөй жөнөйлү. Сиздерге 2 саат бою кызматта менин супсулуу татынакы кесиптешим Жанар Эйсенова жана ушуну мен Азат Байбеков болдум. Жана ушуну бизден бүгүнкү студиябыздын төрүнө эң сонун маанайда, эң сонун кыргызга дем күч берген Гүлзат айым бүгүн бизге өзүнүн маегиме жаңылыктары менен бөлүштү. Буйруса 2030-жыл Кыргызстан дүйнөдө эң алгачкы, эң биринчи орундагы экономикалык жааттан, маданий жааттан, спорт жаатында, баягы илимпоздук жаатында, өндүрүштүк жаатта эң биринчи орунга чыгабыз деген ишеничтебиз.